Билесиңби, кээде жаштар долбоору ар бир келген суроолордун анонимдүүлүгүн сактап, тиешелүү адистерден бекер жооп алып берип келет. Апам айтты. Бир күндө 1000 жолу уккан сөзүм. Аялымдын жактырган фразасы. Баш кошконубузга 5 жыл болду, балабыз жок. Экөөбүздүн тең жумуштан колубуз бошобойт. Аялым кыз жигит болуп жүргөндө эле эрке болчу. Үйлөнсөм өзгөрөт деп ойлогом, бирок андай болгон жок. Тескерисинче күндөн күнгө эркелиги күчөп баратат. Айтканымды укпайт, каалаганын жасайт. Мен табиятымдан оор басырыктуумун. Аялымдын ачуусу мурдунун учунда. 3 күн мурун апасы чалганын, батирибизди которуп анын жанына жакын барышыбызды каалап жатканын айтты. Батир таап дарегинда жөнөтүптүр. Эч жакка көчпөй турганыбызды айттым. Эми аялым таарынып сүйлөбөй жатат. Мен да принципиалдуу түрдө сүйлөбөй жүрөм. Акыркы убакта мындай жашоонун мага эмне кереги бар деп көп ойлончу болдум. Балалуу боло электе ажырашып кетсемби? Урматтуу көрөрмандар, биздин бул окурманыбызга кандай кеңеш берет элеңиз? Өзүңүздүн кеңешиңиз менен бөлүшө кетиңиз.